бекер жараткан жок. Же болбосо мына биз ойлойбуз. Эптеп эле күн көрөйүн депчи. Эптеп эле күн көрүш үчүн сени Кудай жаратып койгон жок да. Же ойноп күлүп жүрүш үчүн эле жараткан жок да. Мисалга Mercedes маркасын машинени жасады. Аны өзүнчө эле жүрө бер деп адам жасаган жок да. Ага мээнет кетти, ага колунун майы, көзүнүн майы кетти. Аны бир айдасын деп, эл пайдалансын деп, ал нефтий газ жесин деп, нефтий газдан акча төксүн деп айландырып жашады. Бирөөндө акча бар сатып алат. Акчасы бар май уят. Ал акча менен ошол завод, ошол Германия багылып атат. Россия нефтисин чыгарып ал багылып атат. Мына карасаңыз, система. Же болбосо Mercedes мотору менен эле жүрө бербейт да. Ал коробкасы бар, анын мостору бар, анын дөңгөлөгү бар. Бир дөңгөлөгү болбосо машина жүрбөйт. Анысы кандай? Биз да өз кызматыбызды кылбасак, ошо машина жүрбөгөндөй дүйнө айланбайт. Ушун үчүн жараткан. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда. Анан эле Кудай бул дүйнөгө анан пайгамбар ким? Ал ошону тааны деп жараткан эмес. Жаратуучун ким? Аны таананы или ойдурак билет. Кудай жаратуучубуз. Кудайдан буйрулбасак бул дүйнөгө келбейт элек да. Пайгамбарым Иса, Муса, же Мухаммад, же эртең пайгамбар жашоосу түшүнүгү жоюлуп атат, бүтөт. Ал үчүн жараткан эмес. Бул дүйнөгө ошо кызматка. Мына жанагы адамдарды жастыруу үчүн жараттыр. Көзү да ошого иштеди, колу да иштеди, ою да иштеди, жүрөгү да ошого иштеди, боору дагы анатомиясын сактап берди. Мына менин кызматым. А сиздикичи? Келиңиз мындай ордуңузду табыңыз. Пул топтоо үчүн жаратпагандыр Кудай. Динге кирип алып эле бир сыйынып жүрүш үчүн жаратпагандыр. Мына азыр сыйынгандар миллиард. Дүйнөдө миллиард, может 2 миллиард, может жарымы. Ал үчүн жараткан эмес. Жаңы доордун талап ушунда. Ал бир эски түшүнүк. Же байлар миллион. Аянда эчтеке өзгөргөн жок да. Тетирсинче тозок жашоо башталып келетет. Азап. Өлүмдөн кийин тозок бар. Ооба. Ал кандай дегенде бул жерде бүтүп берилет.